Саламаттык сактоо тармагы быйыл жеке менчикке алынган медициналык мекемелерди мамлекетке кайтаруу багытындагы иштерди күчөтөт. Аны менен катар медициналык билим берген окуу жайлардын санын кыскартып, талапка жооп бербегендерин бириктирүү менен татыктуу кадрларды даярдоону пландоодо. Азыркы тапта медициналык кызматкерлерге калк арасында нааразылыктар айтылгандыктан кадрдык иш билгилигине өзгөчөлүгүнө көңүл буруу керек, деди Саламаттык сактоо министринин орун басары Жалалайдин Рахматуллаев. Эскерте кетсек, учурда өлкөдө 22 окуу жай медицина кызматкерлерин даярдап чыгарат. Анын ичинде 5 мамлекеттик, калган 17си жеке менчик жогорку окуу жайлар. Мен деле түштүк регионго барып, ушул окуу жайлардын базаларын көрдүм. Кээ бирөөлөрү чындыгында биздин талапка такыр жооп бербейт. Такыр жооп бербегенден кийин ал жердеги окуган студенттердин даярдыктары да, конечно, жооп бербейт да. Мен ойлойм, ошондой объектилердин иштөөсүн токтотуу керек депчи.